бала бақчабызда елге қызмат қылған балдарды шүкірлер қылсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Merge sizge de öte çok rahmat. Şu baldarı şöten öte konuştuğunda yakşı manayda önü ösüp çoğayıp şöyle bilimdi okumuştu baldardan çıkışını Allah Teala nasip etken olsun. Elimizde tınçılık, bereket, tokçuluk, molçuluk, unutmakçılık olsun. Ne dilesek dileriz Allah Teala kavuşturur. Балалардың бала бақшамен қамсыз болушы осы жарында 40%-дан 44%-ға чейин деп айтылып жүрөт. Ана биз жаңы депутаттардын астында ушул программабыз менен киргенде элдин астында айтканбыз да, ушул балдардын бала бакча менен камсыз болушун көбөйтөбүз деп. Жылда аз-аздан болсо да бала бакчаны баштаганга аракет кылабыз деп, 3-4 бала бакча салабыз дедик эле. Кудай буйруса буга чейин 2 бала бакчаны баштадык. Амир Темир аймагында, Курманжандак аймагында, Юго-Востокто 100 орунду, 120 орунду. Мына бүгүн дагы 3-чү балдар бакчаны сиздердин айлыгыңыздарда баштап атабыз. Азыркы айтканда жалпы сметалык баасы 46 миллион 893 миң сом экен, бирок тендерден 22 миллион 947 миң сомго ушул. Сен атың ким менен? Нурлан, өз калың менен уттуң да. Өз калың менен анан үстүңдө өзүңдү директор деп айтып атат. Бул баланы мен азыр көрүп атам да, тууганда. Мен көп мындай тендерге ачык айтайын. Бирөөлөр киришип, мына фирманы өткөз, ана фирманы. Алардын астында дагы пенденин астында дагы айтып койду. Ушу жигиттер өз калоосу менен ушуну утту да. Мына азыр көрүп атам силердин астыңарда. Биз ушул тендер башка нерсесине кийлигишпейбиз деген, мына кийлигишкен жокпуз. Эми биз бир гана требовать этебиз булардан, сапатына, мөөнөтүнө. Анан элдин дагы көзөмөлүндө болуш керек да. Түшүнүңүздөр да, мына ушул айыл өкмөт башчысы турат. Мына ачык айтайын да, көк чайын ичкенибиз жок. Көк чайындагы. Ошон үчүн булардан биз бир гана сапатты требовать этебиз. Түшүнүңүздөрбү? Эң негизи дагы кайталап коеюн, элдин көзөмөлүндө болуш керек бул нерселер. Убагында отурбу. Анан баягы сапат, мына сементтин азыркыдан баштап туруп, аз-маз кымбатыраак кетет баягында сапаттуу маркалары бар да, турабы? 350, азына 200 деп атасы бар. Анан баягы добавкаларын кыштын күнү кошула тургандарын кошуп туруп, ошол иш токтотпой жакшына жасап алайын. Ушул айылдан болосуңар өзүңөр? Тем более ушул айылдан экенсиңер. Отурбу? Мына өзүңүздөрдүн балдарыңыздар экен. Стройканы түшүнгөн аксакалдар, ушул жаштар барсыңар, келип булар эмне иш кылып атат? Ар бир кирпичин коюп атканда дагы көзөмөлдө болуш керек да. Үйүңөрдү куруп атканда кандай карап турасыңар? Бул да силердин акчаңар, элдин акчасы, бюджеттин акчасы, элдин акчасы. Салыктан түшкөн акча, туурабы? Ошон үчүн көзөмөл кылыңыздар да. Мына кийин мындай кылып коелу, андай кылып коелу, мына жери мындай болгондо деп жүргөнгө. Биз эми азыр катуу карап атабыз да, ушу курулуш иштерин, кээ бир жерлерде мындай бардыгын күндө карап тура албайт экенбиз.